Рустамбек Мамаралиев атындагы мектеп гимназиясы. Тарбиялык саат 5А класс. Класс жетекчи Исабекова Берметкан Таштаналыевна. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжейлер, ата-энелер, сүйүктүү окуучуларым. Баарыңыздарды жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктайм. Бүгүнкү сабакта жагымдуу маанай каалайм. Сабактын темасы комуз кыргыз элинин улуттук аспабы. Сабактын максаты окуучулар комуз тууралуу маалыматка ээ болушат. Комуз кыргыз элибиздин улуттук сыймыгы экенин билишет. Улуттук аспабыбыз болгон комузду сактоого, даңктоого тарбияланышат. Бүгүнкү сабакта биз кыргыз комузу кайдан чыккан, комуздун түзүлүшү, түрлөрү, залкар комузчулар менен таанышабыз. Чеберидин тийсе колучу, чер жазган мукам добушу, чертилип келдиң байырдан. Чечен тил кыргыз комузу демекчи президентибиз Сооронбай Шарипович 2019 жылы Кыргызстанда комуз күнүн белгилөө боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык комуз күнү 9 сентябрда белгиленет. Бүгүнкү сабагыбыз комуз күнүнө арналат. Кыргыз комузунун пайда болушу тууралуу уламыш айтып берейин. Илгери бир доордо Камбаркан аттуу мергенчи болгон экен. Ал убакта кыргыздар аңчылык менен күн көрүшкөн жана Камбаркан бүт айылды мергенчилик аркылуу багып тургучу экен. Күндөрдүн биринде ал аңчылыктан келе жатып, Токой жактан угулган мукам үндү угат. Бул эмне болуп кетти экен? Ушундай да жагымдуу мукам үн болобу деп таңыркап, жанагы үн угулган жакка бет алат. Ал жерге келсе, эки дарактын арасында илинип турган кандайдыр бир жаныбардын ичегисинен жагымдуу мукам үн чыгып жатыптыр. Камбаркан мергенчи ушул окуядан соң үйүнө кайтып, музыкалык аспап жасап, койдун ичегисин кургатып, кыл кылып тагып күй черткен экен. Мына ошол Камбаркан жасаган аспап комуз аталып калган экен. Азыркы кезек окуучуларда. Комуздун түзүлүшү. Комуз кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан чекме кылдуу үндүү аспабы. Ал өйлүк, жаңгак, арча дагы бир катар чыгачтардан чабылат. Жалбырактары күбүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган чыгач соңдолуп, сууга кайнатылып, анан ышталат. Илгерки комуздардын көлөмү азыркыдан кичирээк келип, ат үстүндө алып жүрүүгө ылайык ташкандыгын айта кетүү керек. Ошондой эле комуздун узундугу 85-90 см жана ал кулагы, башы, мойну, кылы, чарасы, көзөнөгү, буну, тепкеги, капкагынан түзүлгөн. Комуздун түрлөрү. Темирден жана жыгачтан ооз комуздун түрлөрү бар. Комуз пикколо, комуз прима, комуз альт, комуз тенор, комуз бас. Кыргыз элибиздин залкар комузчулары Токтогул Сатылганов, Өтө-Көкө уулу, Мураталы Күреңкеев, Атай Огонбаев, Ыбырай Туманов, Карамолдо Орозов, Самара Токтокуноваларды атасак болот. Абалдан дайым дүйнөгө алатоо ата конушу тарыхын элдик баяндап, таңсыйдар кыргыз комузун дайым жого